Ассаламу алейкум достор. Эмне үчүн алтын? Эмнеге миңдеген жылдардан бери адам баласы алтынды мынчалык баалайт? Эмнеге жез эмес, алюминий эмес, темир эмес, башка эмес дагы именно алтын. Айрыкча акыркы убактарда мамлекеттер өздөрүнүн алтын резервтерин дагы көбөйткөнгө аракет кылып атат. Адамдар барып бир унция алтынга бир 31 грамм алтын, $5000 акчасын берип атат. Алтынды алып келип же жебесең, ичпесең, же күнүмдүк бир тиричиликте колдонбосоң, эмнеси менен бул мынчалык баалуу? Бир канча себеби бар экен достор. Эң башкысы, ошол алтынды алып келип бир жерге коюп койсоңор, 10 000 жыл же 100 000 жылдан кийин барып карасаңар, ошол бойдон тура берет экен. Өңөшүп кетпейт, чирип кетпейт, составы өзгөрүп калбайт. Баягы алтын баягы бойдон сакталып тура берет экен да. Мисалы силердин азыр колуңарда эмне бар? Байлык катары эмнеңер бар? Сом акчаңар болушу мүмкүн, долларыңар болушу мүмкүн, машинаңар, үйүңөр, квартираңар. Булардын кайсысы 10 000 жыл жашайт? Силердин колуңарда 10 000 жыл бою сактала турган эмнеңер бар? Ошо алтын сакталат экен да. Бирок алтынга окшоп ошентип сакталган башка нерселер деле бар экен. Мисалы платина бар экен. Платина кээ бир параметрлерден алганда алтынга караганда жогору турат экен. Мисалы ал дагы мындай плотныйраак болот экен, тыгыз болот экен. Алтындын үстүндө бычак менен же кесичүү бир нерсе менен мындай кылсаңар чызылып кетет экен. Платина дээрлик чызылбайт экен. Мисалы банктардагы платина картасын алтын картага караганда дагы өйдө коет, дагы элитныйраак кылып коюшат. Анда эмне үчүн биз платинаны колдонбой атабыз? Себеби платинаны адам баласы түшүнүп, чыгарып, колдонуп баштаганда 300 жылдай эле болуптур. Ага чейин платинаны түшүнүшкүчү эмес экен. Аздык кылат экен. Чыккан платиналар көбүнчө машинелердин катализаторлоруна жана башка колдонулуп келет экен дагы, аны акча катары, резерв катары колдонгонго аздык кылат экен. Ушул дагы маанилүү экен. Аз эмес, көп эмес, алтын. Азыр бар болгон алтын көп дагы эмес, аз дагы эмес. Өтө көп болуп кетсе баасы түшүп кетет. Өтө аз болсо экономикага колдонгонго жетпейт, аздык кылат. Дүйнөдө бар болгон алтын, азыр бардык алтындарды топтосок 210 000 тоннанын тегерегинде болот экен. Эгер ошонун бардыгын бир жерге куюп бир куб кыла турган болсок, 22 метр куб болот экен достор. Аз эле экен, көп анчалык эле көп эмес экен. Бирок ошол идеалдуу экен да, ошон көп эмес, аз эмес экен. Алтынды обработка кылганга, иштеткенге ыңгайлуу экен. Аны эритип, белгилүү бир даражага чейин ысытканда эрийт экен дагы, аны кичинекей бөлүктөргө бөлсө болот экен, зергер буюмдарга колдонсо болот экен, слиток кылса болот экен, жана башка. Анан ошол бөлүнгөн алтындар дагы составын бузбайт, баягы эле таза алтын бойдон калат экен. Мисалы алмаз деле баалуу туурабы? Бирок алмазды экиге бөлсөңөр баасы түшүп кетет экен. Бир жактан чыккан алмаз менен бул жактан чыккан алмаздын баасы башкача болушу мүмкүн экен. Ошон үчүн алмаз такыр жарабайт экен бул эме катары колдонгонго. Анан алтын красивый экен да. Адам баласы алтынды жактырат экен да. Ошо жылтырап турган нерсени адам баласы сары жылтырак нерсени жакшы көрөт экен дагы. Ошого зергер буюмдарга өтө көп колдонулат. Бул дагы маанилүү экен. Анан алтын компактный болот экен. Мисалы 100 килограмм алтынды койсоңор, 100 килограмм күмүштү койсоңор, күмүш чоң жер ээлейт. Экөө тең 100 килограмм. Бул күмүштү бир жага ташыганга ыңгайсыз, сактаганга ыңгайсыз, көп чоң помещение керек болот. Алтын бирок батат да кичинекей бир жерде. Көп оор алтын кичинекей эле жерде. Аны бир жага ташыганга деле ыңгайлуу. Ушул жагы дагы маанилүү экен. Булардын бардыгынын үстүндө, булардан дагы эң маанилүү болгон нерсе, алтынды чынында баалуу кылган нерсе ишеним. Бул дүйнөдө көп нерсе ушу ишеним менен иштейт достор. Адамдар, жана айтпадым колуңарда эмнелер бар деп, бардыгы жок болуп кетет. Ушундай деп келишим түзгөндөй да, колубуздагы нерселердин бардыгы жок болуп кетет экен. Анда жок болуп кетпеген, колдонгонго ыңгайлуу, красивый бир нерсени баалуу деп эсептейли деп келишим түзүп ошого ишенгендей да, ошол келишимге ишенгендей сезилет да. Көп нерсе ушундай иштейт, мамлекет ушундай иштейт, сот системасы ушундай иштейт, бийлик ушундай иштейт, бренд ушундай иштейт. Мисалы, адамдар топтолду, бардыгы катардагы адамдар. Бирок бирөөнү лидер кылып шайлаш керек. Анан шайлоо болот. Шайлоодо ошол адамдар айтат, ким көбүрөөк добуш алса ошол жеңет деп келишет, келишим түзүлөт. Ошол келишимге көпчүлүк ишенсе, ошол шайлоо иштейт дагы, ал шайлоо легитимдүү болот. Анан ошол шайланган киши
кечеги катардагы киши бүгүн лидер болуп калат. Ал киши авторитеттүүрөөк болуп, анын сөзү өтүп калат. Бирок эртең баягы келишимге ишенбей койсо адамдар, ал киши кайра катардагы адам болуп калат. Брендтер деле ушундай иштейт. Мисалы, бир компания узун мөөнөт сапаттуу буюм жасап жүрө берсе, белгилүү бир убакыттан кийин адамдар ал компанияга ишенип баштайт. Бул сапаттуу буюм кылат деп бири-бирине айтып баштайт. Ошол ишеним алардын буюмунун баасын көтөрөт. Эртең бир күн ишеним кетсе, анын баасы түшүп кетет. Анын баасын көтөргөн нерсе ишеним. Өтө жогору деңгээлге көтөргөн нерсе. Сапаттуулугу бир аз көтөрөт, бирок ишеним аны өтө катуу көтөрөт да. Ошол ишеним болгондугу үчүн адамдар бир итальянецтин аты жазылган сумкага, футболкага миңдеген доллар акчаларын берип атышат. Болбосо ушул сумка, футболка деген нерселерде көп эле сапат жактан анчалык чоң айырма жок. Дагы сапаттуу кылат, бирок андай эле чоң нерсе жок. Ал жерде ишеним бар. Брендтин аты бар, лого бар. Ошол логого болгон ишеним анын баасын миңдеген долларларга көтөрүп салат. Силер андан дагы сапаттуу сумка жасасаңар болот. Андан да кооз кылып жасасаңар болот. Бул жок, бирок бул жерде силердин атыңар жазылып турат. Ал жерде итальянецтин аты жазылып турат. Ал итальянец ошол ишенимди жеңип алгандыгы үчүн анын баасы жогору турат. Алтында деле ошондой бир нерсе бар да. Ошон үчүн бул баалуу миңдеген жылдардан бери баалып келип, мүмкүн миңдеген жылдар бою ушундай болуп тура берет. Эми алтынды кантип чыгарып атышат? Бир канча мындай кызыктуу бир нерселерди окудум эле, ошолорду айтып берейин. Мисалы, кум төрдү могул жерде алтын бар деп изилдешти, билишти. Анан видеолордо көрсөңөр керек, чоң жүк ташуучу машинелер кумдарды, таштарды ташып чыгып аткан болот. Чоң бир жерди казып салган. 1 тонна жерди казып, ошо алтын бар болгон жерден казып, ошодон бир туздун даанасы чалак да. Ошончо алтын чыгат экен 1 тоннадан. Же мисалы, колубуздагы бир шакекти чыгаруу үчүн 1250 тонна жерди казыш керек экен. Ошодон бир шакек чыгат экен да. Ошентип алтын чыгарышат экен достор. Көбүнчө алтынды жана айтпадым, 210 миң тонна алтын бар болсо, ошонун болжол менен 93 миң тоннасы зергер буюмдарда колдонулат экен, ювелирный изделияларда. 50 миң тоннасы ар түрдүү инвестицияларда колдонулат экен. 36 миң тоннасы мамлекеттердин борбордук банктарында резерв катары турат экен. Калгандары промышленный технологии, прочий деп. Анан мага өзү алтын каяктан келип чыккан, алтын кантип пайда болгон деген суроонун жообу кызык болду. Дайыма ушул бойдон болгонбу, же бир нерселер аралашып алтынга айланып калганбы миллиондогон жылдардын ичинде? Көрсө, алтын дайыма ушул бойдон болгон экен. Болгондо дагы бизге космостон келиптир. Космостон келди дегенде, жылдыздарды бул ааламдын курулуш материалдарын чыгарган фабрика деп коет экен. Ааламдын курулуш материалдары дегенде мына экраныңардагы элементтер. Ар түрдүү имараттарды барып карасаңар, белгилүү гана бир курулуш материалдары менен жасалат, туурабы? Кирпич, бетон, арматура, жыгач жана башка деген курулуш кылгандар билет. Ошолор менен гана ар түрдүү имараттар курулат. Ошондой эле биздин планетабыз, планетада болгон бардык нерсе, биз, жаныбарлар, өсүмдүктөр, аба, суу, таш жана башканын бардыгы, ошол эле учурда ай, метеориттер, башка планеталар, жылдыздар, ааламда эмне бар болсо, ушулар менен гана курулат экен достор. Ушулар ааламдын курулуш материалдары экен. Бирок булар каяктан чыкты? Булар кантип жаратылды? Буларды ошол жылдыздардын ичиндеги өтө жогорку температура жана басынч буларды чыгарат экен. Эң башта водород жана гелий болгон экен. Мен мурдараак аалам кантип жаратылган деген бир видео чыгаргам. Ошол жерде айтылган. Водород болгон жылдыздар көбүнчө ошо водороддон турат экен. Ал жогорку температура жана басынч менен ошол водороддор кошулуп, башка жеңил элементтер пайда болуп баштайт экен. Кийин жылдыздардын өмүрү бүткөндө, чаканыраак жылдыздар, биздин күнгө окшогон жылдыздар, нейтронная звезда деген абалга түшүп калат экен. Чоңураак жылдыздар кара тешикке айланып калат экен, черная дыра. Ошо нейтронная звездалар кээ бирөөлөрү гравитациянын күчү менен бири-бири менен монтип кошулуп кетет экен. Алар кошулган учурда дагы чоңураак, андан дагы көбүрөөк температура жана басынч болот экен дагы, ошол учурда оор элементтер пайда болот экен, алтынга окшогон, платинага окшогон. Ошол учурда алар пайда болуп, анан ааламга чачырап кетет экен.
чачырап, кийин алар дагы барып, дагы баягы гравитациянын күчү менен кошулуп, топтолуп бир метеоритке айланып, кийин ал метеориттер учурунда ааламда учуп жүргөн метеориттер абдан көп болгон. Ал учуп жүргөн метеориттер дагы гравитациянын күчү менен өзүнө жакын турган бир планеталарга барып түшкөн. Биздин жерге дагы учурунда ошол метеориттер көп түшкөн. Ошол метеориттердин ичинде болгон алтындар келип жерге түшүп, ошолорду азыр биз адамдар чыгарып аткан алтындар ошо метеориттер менен келген алтындар экен. Башта жер өзү түзүлүп аткан учурда өзүнүн дагы составында алтындар болгон экен, бирок ал учурда оор болгондугу үчүн алтын, ошол оор элементтер жердин ядросуна, ортосуна түшүп кетиптир да. Ал жерде чынында жер жүзүндө бар болгон азыркы учурдагы алтындардын 99% ошол ядродо турат экен. А биз чыгарып аткандар үстүңкү катмарлардагы ошо 1% алтын экен. Ушундай достор, силердин оюңар кандай? Алтын жөнүндө, азыр мен айткан нерселер жөнүндө. Мен эмнелерди азыр туура эмес айтып алдым, эмнелерди туура эмес түшүнүп алыпмын, эмнени толук айта албай калдым, эмне калып кетти. Силер билген кандай кызыктуу нерселер бар бул тема жөнүндө жазгыла, пикирлерге жазгыла. Мен пикирлердин дээрлик баардыгын окуп турам. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.